Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Assalamu alaikum кыргыз элим. Биринчиден Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салаваттар болсун. Айнан кыргыз элим. Мына азыркы отурган бийликте отурган кантип келип калган бийликтегилер Адахандан колуңар тарткыла. Бу Мадумаровду кыргыз эли канчалаган эл билет кандай экенин. Бүгүн чыгаргыла, эртеңки күн кеч болот. Садыр Муркожаев, сизди жатканыңызда биз кайрылганбыз, биз чуркаганбыз. О дакансаларыңызга ишенбеңиз. Жаныңызда жүргөн помощник, баягы кеңешчилериңиз бүт баары жалганчылар булар. Мени айтарым, өзүңүзгө келиңиз Садыр Муркожаев. Мынтип болбойт мындай менен ак адамды каматкан, башка кылган. Бир адам башкарсын Кыргызстанды. Билип турамыз канча адам башкарып атканыңарды. Сиз башкарып атасыз, Камчы Ташиев башкарып атат. Бул жактан Айгүл Жапарова башкарып атат. Бул жак келбесеңер жаман болот бул жагы. Биз мына кашайып жөндөн келген жокпуз. Ушу баарыбыз жумушубузду таштап келдик мына бүгүн кайрылайлы. Өзүңөргө келгиле. Бир барыңыз кеңешчи катары мына алымдарыбыз бар, Максат Ажы бар, Абдушүкүр Нарматов бар. 2 рекет намаз окуп туруп ошолордон бир кеңеш сураңыз. Ошондо билесиз кандай болуп атканын. Мо жаныңыздагыларга ишенбеңиз. Бу Адахан Мадумаровдун ак экенин бүт эл билет кыргыз эли. Ошол менин кайрылуум. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстандагы жерлештер. Аллага чексиз шүгүрлөр болсунки, мына ушул силер менен мына Алланын амыры менен ушундай байланышта турабыз. Айтайын дегеним, элим, жерим, ата мекеним деп, бала чакабызды деп, неберелерибизди деп ойлонгон патриот азаматтар болгонгула. Убакыт жетти. Адаханда эмне күнөө? Кандай күнөө кылды? Эмне үчүн аны балдар менен жүргөн жеринен барып камайт? Кандай акысы бар? Ойлонойлу эл. Болду. Бүтүн мөңгүлөрүбүз талкаланып атса, сууларыбыз сатылып атса, карап тура беребизби? Кыргызстандагы патриот азаматтар ойгонойлу Адаханды чыгарып алайлы. Адахандан колуңду тарт, бийлик жетишет, болду. Башка биздин да 28 батырыбыз бар. Алар дагы бошот. Кыргызстан элим ойгон эми, болду. Ассаламу алейкум. Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары жана ушу кыргыз элим. Биз 2017 жылы түптөлгөн Мен макул эмес кыймылынын активисттери чогулуп турабыз бул жерде. Адахан Кимсанбаевдин демилгеси менен түптөлгөн активисттердин тобу бул жерде. Биздин кайрылуубуздун себеби Адахан Кимсанбаевич ар дайым кыргыз элине кызмат кылып келген. Анан сүйлөгөндү шагын сындырган уста экенсиңер силер. Убагындагы өткөн күндү бир аркага кайрылып кайрап койсоңор жакшы болот эле. Кеч болу электе бул ишиңерди токтоткула. Ассаламу алейкум. Урматтуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары жана мен макул эмесмин кыймылынын мүчөлөрү. Мына өзүңүздөр билгендей, биздин башыбызда кара булут айланып, биздин лидерибиз Мадумаров Адахан Кимсанбаевди кара жала менен болбогон мамлекетке чыккынчылык кылды деген бул уяттуу беренелерди коюп, биздин Мадумаров Адахан Кимсанбаевди камаганы бул мамлекетке эле эмес, дүйнө жүзүнө шерменде болдук. Ошон үчүн мен кыргыз элинен жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочуларынан колунда партбилет кармап жүргөн бардык мүчөлөргө кайрылат элем. Келиңиздер. Уктаганын деле өз убагы болот, ойгонгондун деле өз убагы болот. Ойгонолу. Ойлонуунун эч кандай кереги жок. Эч кандай ойлоно турган убакыт да калбады. Биз Мадумаровду чыгаруу үчүн ар бир нерсени кылышка аракет жасашыбызга мүмкүнчүлүк, убактыбыз келди уже. Биз эч кандай уктап жатканга убактыбыз жок. Биз лидерибизди ошол түрмөдөгү, ошол Садыр Жапаровдун местасына калтырууга биздин эч кандай укугубуз жок. Ал местасы Мадумаров болсо, бул дүйнөлүк лидер, бул саясатчы, чыныгы депутат, элдик лидер деп коет бул кишине. Ошон үчүн айтам мен, элдин атынан сүйлөп аткан бул 5-чи микрофондун ээси Мадумаров Адахан Кимсанбаевди биз колдоп, коргоп калышыбыз керек эл. Ошондо биз кыргыз эли болобуз. Суубуз сатылды. Бирибиз чыгып бир нормаль сүйлөгөнгө жарабадык. Лидерибиз болобу, башкабыз болобу. Жерибиз сатылды, мөңгүбүз сатылды, элибиз атылды. Кимиз сүйлөй алдык. Только ушул киши гана сүйлөп чыкса, бул кишинин тилин кыркып
колун сындырганга аракет жасап баштады. Ошон үчүн айтат элем, кыргыз элим, ойгонолу, ойлонууга эч кандай убакыт жок. Келиңиздер. Мына биз Москвадагы Бүтүн Кыргызстан партиясы Мен макул эмес кыймылы, Кудай буйрса, биз сиздер менен Мадумаров үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка! Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка!